Айтсаң, қандай сезімдер болот бул эми жаңы ачылыш, кезектеги кийим дүкөнүнүн ачылышы да. Сезим эмес бул чоң иш. Сезим чындап эле болгон жок азыр пока что. Анткени мен билгем кыйынчылык болушун. Биз бул жерди көрдүк. Вайка мол. Болкой. Мен курткан как болуп силер капкара аябай окшошуп калып турат да. Окшошпу. Макул. Кайталамасың башка? Макул. Ар таңынан 10-дон кечки 10-га чейин иштейбиз. Андыктан биз үчүн келе бересиздер. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, мекендештер. Бүгүн Москвада дагы бир жакшы жаңылык. Биздин ишкер жаш энебиз Нурсултан Зулпуевдин кезектеги кийим дүкөнүнүн ачылышына келип отурабыз. Торговый центр Нора, метро Коломенская 2-кабатында биздин энебиздин Лидер Shop деген кезектеги дүкөн ачылды. Бүгүн сиздерге обзор кылып көрсөтүп бермекчибиз. Бүгүн 4-декабрь ачылышы болуп турат. Келгениңиздерде эле жаркырап сонун мырзалар үчүн биздин кийимдер мыкты, сапаттуу, чөнтүккө ылайык. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, Нурсултан энебиздин өзүнөн интервью алалы, бир аз маалыматтарды алалы. Ассаламу алейкум, кош келипсиздер. Көргөнүмө кубанычтамын. Рахмат. Кош келипсиз байке, сиз дагы. Рахмат. Нурсултан, айтсаң, кандай сезимдер болуп атат бул эми жаңы ачылыш, кезектеги кийим дүкөнүнүн ачылышы да. Сезим эмес бул чоң иш. Сезим чындап эле болгон жок азыр пока что. Иш ошо келген коноктор жакшы тососак, сый көрсөтсөк, жакшы бир тейлөө кылсак деген эле нерсе болуп атат азыр оюмда ошол. Жакшы даамдар менен камсыз кылып, өзүнүн кухня менен неме кылып атабыз азыр. Уже азыр экинчи партиясын даярдап келсе, буюрса дагы адамдар келгенге чейин дагы буюрса. Анан айта кетчү нерсе, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бул энебиздин кийим тармагынан сырткары ашкана тармагында дагы Food Lab сыяктуу жакшынакай өзүнүн ашканалары бар. Ошол бул жакта турган даамдардын баары ошол ресторандан келген халал азыктар экен. Эми кийимдер боюнча маалымат берели, кай жактан келет? Кийимдер негизинен Турциянын кийимдери, турецкий фирмалар. Анткени эми биздин элибиздин арасында сүймөнчүлүгүн алып, ишенимге кирип калган дегендейчи. Анан биз буга чейин эле иштеп көрдүк, башка кылдык. Анча мынчалары, мисалы, могушкан көйнөктөр, бир аз түлөп кеткендер болуп, башка фирмалар аркылуу көрдүк да. Ошого көбүнчө турецкий фирмалар менен иштеш баштадык. Анткени баасы 200 сом, 300 сом бир аз кымбат болушу мүмкүн, бирок деген жери бар, ал сапаттуу болот экен да. Бир алган клиент кайра келе тургандай кылып иштейли деп атабыз да. Ошонун үстүндө иштеп, турецкий фирманыкы, анан кийин Китай фабричный деп коет, бул Пекин чыгарат да. Ошол жактан алдырабыз, өзүм Китайга барып, өзүм көрүп, карап дегендейчи. Себеби жанагындай кийимде могул жакта ушундай нерселер бар экен да. Мен аны кийим сферасына кирип, бир жыл убакыт өткөндөн кийин түшүнүп атпаймынбы? Мисалы, жана жиптер чыгып кетпеген, бир жерге кийип барсаң да уят болбой турган кийимдерди алайлы деп атабыз да. Кардарларды толук сапат менен камсыздай аласыз. Биринчи маселе биздеги ошол кийимдин сапаты. Экинчи маселе тейлөөнүн сапаты. Үчүнчү маселе анан кийин бул жерибиз, мисалы, оборудованиялардын сапаты, башканын сапаты. Ошол нерсеге көңүл буруп атабыз да. Бул жакка келгенде жөн эле киргизип коюп өзүң тандап алдым эмес, тейлөө жагынан дагы эң мыкты тейлөө көрсөткөн. Анан азыр айтып өткөндөй сапат менен. Анан айтып өтсөң, кандай кыйынчылыктар болду? Ошол жагын айталычы, себеби бизде Москвага келген адамдар айлык иштеп жүрө берип, анан кийин ишкерлик өткүзү келгендер бар. Сен Instagram баракчаларыңды көрүп олтуруп, анан ишкерлик өткүзү келгендер, сени мындай бир үлгү туткан адамдар бар да ишкерлик жаатынан. Анан ошол кыйынчылыктарын айтып өт, жанагы подводные камни деп коет го орусча айтканда. Кыйынчылыктар дегенде эле эми кандай десем, мен өз дайым аккаунттарыма ошол кыйынчылык маселесин чыгарам. Анан кыйынчылык десең эле алики иш баштаба, антпе, минтпе деген мааниде эмес. Ошол нерсеге даяр бол деген нерсе да. Анткени мен билгем кыйынчылык болушун. Биз бул жерди көрдүк да, бул жерди көрүп договор түзүп атканда, башка кылып атканда эле пландаганыбыз болжолдуу бир 8-10 күндө ачылабыз депчи. Бирок тилекке каршы 1,5 ай өттү. 1,5 ай. Анткени эмне болду? Бизде бул жак торговый центр экен, торговый центр. Буга чейинки магазиндеги сол торговый центр эле. Бирок ал жерде биздин кухнябыз бар эле да, алар менен келишим түзүү, бизге доверие бар, башка дегендейчи. Оңоюраак болгон да. Анан бул жакта болсо сразу оплаталарында сразу төлөш керек болду. Договор түзүлгөндөн кийин оплата кылдык, период төлөдүк оплаталардычы. Залог бердик. Андан кийинки маселе ошондо башталды да. Эмне болду? Лицензия сурайт. Жөн эле келип иштеген адамдарга
трудовой договор азыр укмуш эми немени требовать этти да. Жөн эле чыгып, эгерде сен тигини катыра турган болсоң, бийге шофер менен катышсаң, эгер полдон нары 1 метр көтөрүлүп турган болсоң, высотный работага лицензия керек дейт. Ошондой нерсеге жанагындай аркан менен иштей турган адамдар керек дегенде ушундай требованиялар болду. Анан кийин аны табыш кыйын болду. Аны кылып биз үстүндө могул жакта потолок бар эле да. Потолок бар эле. Потолокту алдырды да. Жакшынакай потолокту алдырды. Кайра бузуп туруп үстүнөн анан кийин биз өзүбүзчө дагы бир немени кылдык. Тагыраагы ушул жерде такта кетели. Мурунку иштеген ишкерлердин эч бир нерсеси калбай кайрадан жаңыдан түзүп чыгыш керек болобу экен. Ооба, ошондой болду дагы. Үстүндө потолокту пожарный безопасностька туура келбейт деп, себеби булардын жанагы датчиктер бар го. Тетиги жогоруда экен да. Потолоктон мындай кандай 7 метр жогоруда турат да. Тосуп койгон болсо бул уже жанагындай эрежелерине туура келбей калат экен да. Бул өрт коопсуздугунун эрежелерине туура келбейт экен да. Анан потолокту алдырды. Алгандан кийин биз потолокту башынан баштап бүтүрдүк. Бүтүргөндөн кийин бүтүргөн ишибиз өзүгө жакпай калды. Окшпой калды, анан кайра буздуруп уста издедик. 3 күн, 4 күн келип алып жөн эле уста пулун 130 000 дегендер болду, башка болду. Бул оборудованиядан тышкаркысы. Анан кийин аны кайрадан буздуруп, бузгандан кийин аны кайра башынан кылып убакыт кетти. Мисалы, эң эле жөнөкөй краска кылсаң деле, краска кылганда бул красканын жыты чыкпайбы, красканын канча күндө катып шогошогон документ, ага да лицензия сурайт да. Ошентип шогошогон кыйынчылыктар болду. А так эми калган нерселер эми оборудование, кийим кечек маселеси башка бул боло турган эле нерселер. Ишкерлик кылуу керек. Азыр өзү айтып өткөндөй эле бул кылбагыла болбой жөн айлыкта жибериле деген эмес. Болгону ушунча ачылыштын ушундай ийгиликтин артында чоң бир мүчүлүштүктөр жатканын көрсөтпөгүбүз келди. Ал эми биз суроонун маңызына өтөлү. Ошол биздин жаш ишкерлер, жаш болобой негизи эле жумуш баштайын дегендерге мындай колдоо көрсөтөм деп келатасың да. Мындан кийин деле колдоо көрсөтөм деген дымак барбы? Ооба, албетте. Эми кандай десем, үйрөнүп атабыз, башыбыздан каталар кетирип атабыз. Анан ошону бирөөгө бербесек кыйын экен да. Азыр мисалы менин коомдо 4 бала бар. 4 баланы мисалы азыр бир нерсе айтайын. Ушул нерселерди айтып өттүм го. Мындай иштерди кылдык деп атам да, мен кылдым деген жокмун. Кылдык деп атам, жасадык көптүк түрдө. Анан бирок ушуну сөзүмө турап кылышты десем да туура болмок экен да. Анткени бул процесске дээрлик, мисалы, могул турган бир оборудование мен тандаган жокмун да. Могул турган кийимдердин бирөөсүн да мен тандаган жокмун. Буну эми более профессионалдыраак партнерлорубуз бар. Ошол жакта иштеген, Кыргызстанда неме кылган, ошолор тандаганга жардам беришти, себеби жакшы сапаттуу, жарашыктуулар мындай. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегендейчи. Анан калган иштерди, мисалы, бул иштердин баардыгын, документация маселесин, печат койгон жерин, кол койгон жерин мен кол койдум. Калган жактарын бүт даярдаган ошол инилерим болду, мынакай окуучулар. Чтобы жөн эле сөз менен айтып койгон бөлөк болот экен да. Сөз менен мындай кыласың, мындай кыласың. Азыр мисалы 5 мүнөттө айтып берип койдум го. Митип кылып коесуң дегенчи. Ал ошол нерсени 1,5 ай ичинде ошол нерсеге аралашып, жүрүп, өзүң колуң менен кармап, бет башың краска болуп, капкара болуп, кир болуп, түндөлөрү уктабай, күндүзү кайра жумушка чыгып, ошентип иштегенде анан кийин үйрөнөт экенсиң да, мындай практика жүзүндө көргөндө көрөт экенсиң. Ошентип практика жүзүндө кылдырып, балдарды үйрөтүп атабыз эми колубуздан келишинче. 21 кылым жамаат кылымы дейт да туугандар. Ошон үчүн бул ушул эрежеге таянып, ошо жамаат менен иш кылып, жамаат менен иш кылгандын жыйынтыктарын көрүп атабыз. Кеп канчалык деңгээлде жүрөктөн чыкканда, иш состояниянын канчалык бир бөлүгүн бергенде да. Мисалы сиздердин мен дайым ошо колдогону башкарганга аракет кылам. Анткени эмне? Сиздердин жамаатыңыздар, мисалы БАБК жамааты, бир адам менен бир китеп жамааты, же мисалы Акылман лиганы уюштуруп аткан жигиттер, жаштар, волонтерлор менен айырмаңыздар жок. Мен просто көбүрөөк финанс жагынан колдоо көрсөтөт атам да. Силер өмүрүңүздөрдү берип атпайсыздарбы? Урматтуу мекендештер, бул жигитибиздин көзүнчө мактабай турайын. Чындыгында ишкерлик кылуу менен бирге эл агартуудагы чоң бул биздин мекендештерге жардам берип, ушундай бир өзүнүн дымактуулугун көрсөтүп, ак ниеттүүлүгүн көрсөтүп келет. Айтор камерадан сырткары сиздерге ушундай ушул мүнөздөрүн көрсөтүп койгубуз келди. Андыктан ишкерлик кылууну каалагандар азыр өзү айтып өттү, келип маалымат алып, жанына шагирт түшсөңүздөр болот. Жана ишкерлик кылуу менен бирге патриоттуулукка,
жакшы иштерди кылууга сөзсүз бир жөндөмүңүздөрдү ачат. Сиздер дагы ушул жака үгүттөйт деген үмүттөбүз. Кыскача маек үчүн рахмат. Биз кийимдердин бааларын өтөрөлү. Сизге рахмат. Бир жардамчаңарды берсеңер. Кийимдердин категориялары менен кайсыл кийимдер бар, кимдерге арналган ошолор боюнча кыскача маалымат берип коелу биздин көрүүчүлөр үчүн. Анан сапаты боюнча дагы бир кайталап кетсең. Бул жакта биз курткаларды көрүп атабыз. Бул жактан ошо курткаларды көрсөңүздөр болот, турецкий эмелерди көрсөңүздөр болот. Свитер, кардиган, ползамок. Особо бизде баары Туркиянын товарлары, Турцияныкы. Турциянын товарлары экен. Келсеңиздер, могул жерде спортивный курткадан баштап классический курткага чейин бүт баарын таап кетсеңиздер. Айтор ошол кайсыл тармакта иштеген мекендештер баарына өзүнө имидж таап кетсе болот экен. Баарына мисалы таксист мырзаларга өзүнчө атап туруп курткаларды алып чыгарабыз. Бизнесчилер өзүнө жүргөн эмелерге, офисте ак көйнөк кийип туруп жүргөн эмелерге өзүнчө, пол класска кийип, мисалы кафе, ресторандарда жүргөндөргө өзүнчө кылып туруп, айтор ар бир жумуштун ар бир эмесин өзүнүн формасын алып койгонбуз да. Анан бул жактан адамдар өзү үчүн полный комплект кийим таап кете алабы? Мисалы куртка алды, бут кийим алыш керек, шым, албетте комплект кылып таап кете алат. Жемпер. Мисалы могул жерден көрсөңүз болот. Бул жакта тартабыз. Өзүнчө даяр бир комплект. Бул особый азыркы биздин жаштарга мондай куртка, астында капюшонкасы менен худи, джинсы, анын астында бир эмеси болот, ол камера аркылуу сапатты көрсөтүп бере албайт экенбиз тилекке каршы, бирок толук жеткирип бере албайт экенбиз. Көрүнүшүнө, тигилиштеринен чыныгы мындай түрк сапат экени билинип турат. Бул жакта бут кийимдерди көрүп атабыз, Суу өткөрбөйт окшойт бул сырты. Бул бут кийимдер албетте азыркы суук түшкөнгө ыңгайлаштырып кышкы сапатта чыгарылган. Термо болуп аталат. Муну кышында кийсеңиз суук, кар эчтеке өткөзбөйт. Сапожканын эмесин ойноп берет сизге. Ролун, Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, мекендештер, кимден ким бул жака келгенден кийин мындай бир офисте иштеген адамдар бар. Дагы да өзүн мыктыраак алып жүрөйүн деген мырзалар болсо, жалпы кадр алып койсоңуз, мына керемет болгон биздин кийимдер бар экен. Асты үстү болгон. Ар кандай түстөгү шымдар, кийимдер, үстүңкү кийимдер. Анан ошого комплект биздин бут кийимдер бар экен. Эко кожа окшойт. Албетте бут кийимдердин баары эко кожадан жасалган. Натуральный кожа деп айтылат булар. Бутту терилетпейт. Жок, бутту терилетпейт, асты сынбайт, подошва жумшак. Айтор кийүүгө ыңгайлуу. Албетте муну да таксист байкелерге ыңгайсызган өзүнчө бут кийимдер бар. Бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр өзүнчө. Түшүнүктүү. Анан бир учурду айта кетейин. Россия Федерациясынын мыйзамы боюнча алган товарды 14 күн ичинде кандайдыр бир көйгөй жаралып калса кайтарып берсе болот. Сиздерде ошол маселе каралган? Албетте каралат. Эгерде бизден товар алып туруп, ал сизге 15 күн ичинде жакпай калса, же бир кандайдыр бир кемчилиги кеткен болсо, же кандайдыр бир нерсеси туура эмес болгон болсо, аны албетте алып келсеңиз бир кайтарып, же болбосо ордуна башкасын алмаштырып беребиз. Ал жагынан сапатына коркпой алсаңыздар болот. Бул өтө чоң мүмкүнчүлүк. Бул көпчүлүк магазиндерде, дүкөндөрдө алып келсең дагы эми кайтарып бербей бир көйгөй жараткан учурлар болот. Бул дүкөндө ошол маселе мыйзам чегинде аябай мыкты каралган экен. Кыскача маалымат үчүн чоң рахмат анда. Ишиңизге ийгилик. Мениз келтирүүңүздөр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.